Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биздин Баткен таң кезитинин YouTube каналы сиздер менен кайрадан саламдашып жатканыбызга ыраазычылык билдиребиз. Дайыма биз менен болуңуздар. Биз бүгүн Кыргыз Республикасынын президентинин Баткен областындагы ыйгарым укуктуу өкүл Абдикерим Карбекович менен алдыдагы пландар, келечекте кандай Баткен өнүгөт, буга чейин кандай өнүктүлө деген ушундай олуттуу суроолор менен кайрылган турабыз. Анда дайыма биз менен болуңуздар. Абдикерим Карбекович, саламатсызбы? Саламатчылык. Мына буюрса сиздин ушул өзгөчө стратегиялык аймакка келип иш баштаганыңызга дерел 1 жыл чукулдап калды. Албетте бул аралыкта тарыхый көп окуялар болду. Бул ошого карабастан бул жашоо турмуш өнүгүп атат. Негизи ушул 1 жыл аралыгында эсте калган кандай тарыхый окуяларды баштан кечирдиңиз? Деги эле мына аскер адамы саясий кызматка келгенде мындай кандай кабыл алдыңыз? Деги эле бат эле көнүп кеттиңиз? Эми сиз ар тараптуу инсансыз, бирок кандай болгончо эле Баткен өзүнчө бир табияты дагы, мындай чек арасы дагы өзгөчө аймактардын бири. Барыңыздар эле билесиздер, мен биринчиден аскер кызматкеримин. Бул Баткен областына жетекчи болуп калууну бул эч мындай күтүлбөгөн жерден эле пайда болду. 2021 жылы 28-29 апрелдерде болгон окуядан кийин ушундай мага күтүлбөгөн сунуш түшүп калып, жогорку жетекчилерден мен аскер кызматкери болгондуктан жок деген сөзүм болгон жок. Ата мекенге кызмат кылам, жарайт деген гана сөздү айттым. Ошентип бүгүн мына азыр Баткен областына иштеп жатабыз. 1 жылга жакын болуп калды. Бирок кандай өзгөрүштөр болду, кандай жумуштарды аткардык, элдер дагы билет. Бүгүнкү күндө барыбыз, бирок бул жумуш мен үчүн сүйүнүч жумуш эмес. Буну мен эсептейм өтө чоң жоопкерчилик жумуш деп. Ошондуктан мына 2021 жылы бир канча жумуштарды аткардык. Албетте биринчи кезекте бул ошол апрель айындагы Кыргыз-Тажик чек арасында болгон когалаңдагы болгон жабыркаган, зыян тарткандар боюнча биздин Кыргыз Республикасынын президентини Садыр Жапаровдун атайын жарлыгы чыгып, калыбына келтирүү боюнча ошол боюнча бир канча жумуштарды аткардык. Бирок мен айтып кетелем, ошол жумуштарды өз убагында так, сапаттуу биргеликте, ушу Баткен эли менен биргеликте, мамлекеттик органдардын жетекчилери менен биргеликте жумушту толугу менен аткарып бүттүк деп. Чоң рахмат. Албетте өткөн жыл биздин Баткен областында жеңил болгон жок. Баарыбыз несибизде мындай кар кетириз жоголгон менен ал окуялар дайыма эсте калат деп ойлойм. Деги эле быйылкы 2022 жылды элибиз мындай Баткен областынын өнүгүү жылы деп алдын ала божомолдошуп атат да. Буга эмнелер негиз болот? Эми бул жерде айтып кетерлик, чынында эле Баткен областы бүгүнкү күндө аябай мамлекет тараптан көңүл бурууну талап кылып турат да. Мына айтылып келип жатат, бул жерде саясатчылар айтылып жатат, жогорку кеңештин чоң трибуналарында айтып жатат, жетекчилер айтып жатат. Мына 30 жылдын ичинде бүгүнкү күндө ар бирибиз өзүбүзгө суроо берсек дагы болот. Баткен областына кандай мамлекет тараптан жардам көрсөтүлдү? Же болбосо 30 жылдын ичинде Баткен обласы кайсыл тарапка, багытка өнүктү деп дагы суроо берсек болот да. Мен айталам, бүгүнкү күндө Баткен областында эң негизги проблема бул чек ара маселеси. Көп жылдан бери чечилбей келе жатат. Ошол биринчи кезекте бул жерде коопсуздук камсыз кылышыбыз керек. Чек ара маселесин чечишибиз керек. Ошону менен бирге чек ара менен бирдей бүгүнкү күндө суу маселеси турат. Биз суу маселесин чечишибиз керек. Ошондуктан мына көп жылдан бери Баткен обласы быйыл буюрса 2022 жылы 23 жылдыгы түзүлгөндө 23 жыл толуп турат. Бирок 23 жылдын ичинде мамлекет тараптан чынында эле мындай жакшы көңүл бурулбай калган. Мен деле башка структурада иштеп жүрсөм деле, мен Баткенден чыккан эмесмин. Өзүм да ушул жерде кызмат кылып жүргөн кезинде мен билемин, мындай толук кандуу өз деңгээлинде мамлекет тараптан мындай көңүл бурулбай калган. Чынында аны биз мойнубузга алышыбыз керек. Мына 2021 жылы эмне болду? Чек ара чечилбей келип мына чоң бир бизден жоготуу дагы болду, биздин кыргыз мекендештерибизди. Ошону менен бирге бир канча адамдар зыян тартты. Ошону бүгүнкү күндө мамлекет тараптан толук кандуу бүт баарын калыбына келтирүү жумуштарды өткөрүп, ошол биздин жоготуп алган мекендештерибизге бир канча
жардамды да көрсөттүк. Өзүнчө биз шаарча куруп, ошол жерде бүт шарты менен үйлөрдү куруп берип, ушул жоготкон биздин мекендештердин үй бүлөсүнө, ошол менен бирге мамлекетибиз ал үй бүлөлөргө 1 миллиондон ар бир үй бүлөгө, жоголгон үй бүлөгө жакын туугандарына акча бөлүп берди. Ошону менен бирге жакында эле мына 3 күн болду токтом чыкты өкмөттөн. Ошол биздин жоготуп алган мекендештердин балдарына, уулдарына ар бир балага 3700 сомдон жөлөк пул төлөп бере турган болду. Бул 18 жашка чейин. Андан тышкары мына азыр калыбына келтирүү жумуш боюнча 140 үйдү биз биздин президентибиздин демилгеси менен куруп бүтүп элдерге тапшырып бердик. Бүгүнкү күндө элдер ал 140 үйдө жашап жатат. Ошону менен бирге мына жеке ишкерлер дагы өзүнүн ишканаларын, бизнестерин дагы жоготуп алышты. Аларга дагы 200 сомдон ар бир ишкерлерге компенсация төлөп берип 200 миң сом. 200 миң сом. Ошону менен кошо аларга эгерде калуучулар болсо суу акчасын пайызы жок 3 жылга ушундай бир жардам көрсөтүлдү да. Чоң рахмат. Чындыгында Баткен областына мына президенттин демилгеси менен өзгөчө статус берилди да. Бул статустун алкагында 62 айылдарга мындай бир өзгөчө жеңилдиктер буга чейин айтылып сөз болуп келген болсо, мына бүгүнкү күндө алардын баары ишке ашкан турат да. Ушул багытта айрым мындай жакшы жетишкендик болгонуна карабастан айрымда бир пикирлер айтылып жүрөт да. Биз кирбей калдык, анан бизге болбой калды. Негизи ушул багытта дагы мындай бир кандай өзгөртүүлөр же алдынча кошумчалар болушу күтүлөбү жакын аралыктарда? Биринчиден айтып кетет элем, Баткен областына өзгөчө статус берүүнү бул көп жылдан бери бул айтылып келе жаткан, жогорку деңгээлде айтылып келе жаткан, бирок ишке ашпай келе жаткан. Мына 2021 жылы биздин президентибиздин жарлыгы чыкты, бул боюнча жогорку кеңештен мыйзам кабыл алынды, Баткен областына өзгөчө статус берилди. Бирок ошол өзгөчө статустун алкагында 62 айыл каралган. Бул 62 айыл 2012 жылы бул өкмөттүн токтому чыккан. Бир канча жеңилдиктер көрсөтүлгөн ал токтомдо. Ошону менен бирге ушул эле токтомго 2012 жылы дагы чыккан токтомго 2020 жылы дагы кошумча токтом чыккан толуктоолору менен. Бул токтомдо дагы бир канча жеңилдиктер көрсөтүлгөн. Бирок тилекке каршы ушул жеңилдиктер көрсөтүлбөй келген биздин Баткен областына. Мына ушул жылы буюрса 22 жылдын 1 марттан баштап биздин президентибиз бизде кабыл алды өткөндө. Атайын ушул боюнча бир канча чечим кабыл алды. 1 марттан баштап бир канча жеңилдиктерди көрсөтө турган болду. Ал жеңилдиктерди бүгүнкү күндө биз терең ушул биздин жашоочуларга таркаттык. Кандай жеңилдиктер болот, бирок өтө жакшы, чоң жеңилдиктер. Сезилерлик, ооба. Элдин ичинде бүгүнкү күндө сөз болуп жатат. Биздин айылдар кирбей калыптыр. Бизге дагы биздин айылды дагы киргизип койгула дегени, биз аны туура түшүнөбүз. Азыр бул боюнча комиссия иштеп жатат. Бул статус берүүнүн, ошо 62 айылдыкты киргизүүнүн өзүнүн талабы бар, критериялары бар. Бир канча критериялары бар. Ар бир айыл ошол критерияга дал келиш керек. Ошого бүгүнкү күндө комиссия иштеп жатат. Бир канча айылды ошол экинчи этап жумушунда биз киргизе турган болуп жатабыз. Биз сунушубузду бердик. Бүгүнкү күндө министр кабинети тарабынан бул сунуш каралып жатат. Чоң рахмат. Мына биз азыр кайрадан баягы Баткен областынын өнүктүрүү программасына келели деп турам. Мындай деген себеби ошол статустун алкагында жылына Баткен областын өнүктүрүүгө 500 миллион сом каралат деп буюрса быйыл башталган турат. Эгер чын эле ушул 500 миллион бөлүнөбү? Эгер бөлүнсө, кайсы тармактарга кандай алкакта, кандай тартипте бөлөсүздөр? Баарыңыздар билесиздер, бүгүнкү күндө биздин президент тараптан дагы Баткен областына өтө чоң жардам берилип, ошону менен биздин президенттин көзөмөлүндө турат. Баткен областын өнүктүрүү алкагында атайын бизде жол картасы дагы бекитилген. Ал жол картада кандай жумуштар жүрүш керек, кайсы жылдары кандай өлчөмдөгү жумуш баары жазылып көрсөтүлгөн.
бул Баткен областынын өнүктүрүү программасы бекитилип берилди. Ошону менен бирге ар бир жылы Баткен областынын өнүктүрүү багытында 500 миллион сом карала турган болгон. Азыркы күндө министрлер кабинети тараптан 500 миллионду бөлүп берүү каралып турат. Мен ойлойм, жакын арада 500 миллион бизге каралып берип туруп, ал акчаны биз атайын ошол программага ылайыктуу, жол картасына ылайыктуу жумшайбыз. Буюрса жакын аралыкта кандай жерге кантип мындай түзгөн шаар өнүктүрүү программа жалпы элге жарыя болот экен да? Албетте, бул жерде программада каралган. Өнүктүрүү программасында бүт кайсыл жерде, кайсыл райондо кандай жумуштарды жасаш керек каралган. Биз эң негизги басым кылып, бул биз ирригация системасын карадык. Себеби дегенде биз биринчиден суу менен бүт баарын камсыз кылышыбыз керек. Суу болгондон кийин, андан кийин өнүгүү башталат. Ошондуктан биз биринчи кезекте бул ушул суу маселесин чечүүгө аракет кылып жатабыз. Андан тышкары атайын бизде кеңешме түзүлдү. Ал бүгүнкү күндө ал кеңешменин курамасы бекитилип берилет. Өкмөт тараптан ушул кеңешме биргеликте иштеп чыгып, кайсыл жака биз басым коюшубуз керек, кайсыл жерде кандай жумуштарды аткарышыбыз керек, эл менен биргеликте макулдашып, биз сунушубузду өкмөткө беребиз. Ал жактан бекитип бергенден кийин биз жумушту өз тартибинде аткарып баштайбыз. Менин кезектеги суроом ушул ирригация тармагында болчу. Мына сиз өзүңүз баштап калдыңыз. Чындыгында Баткен областында 6 чоң дарыя агып жаткан менен анын көпчүлүгүнө биздин коңшулар пайдаланып атат да. Анан бизге тийиштүү үлүштүн дагы жарымына жетпей калыптыр да. Ушул 500 миллион сомдун алкагында балким мына арка өрөөнүндөгү өзүнү элибиздин өзүнүгү менен суу менен камсыз кылуу маселеси каралабы? Же болбосо дагы бир топ ири мындай каналдарыбызга суу чыгарып албасак, эртең бул суу проблемасы да улам дарыяларда азайып баратат. Ошого карасаң Ак-Тоокто мындай суу сактагыч курулат деген дагы мындай маалыматтар тарап атат да. Чындыгы эле ушул ирригация тармагында кененирээк дагы кандай мындай жаңылыктарды айта аласыз? Туура айтасыз. Ирригация тармагында мен азыр өзүм сөзүмдү айтып кеттим. Буга биз өзгөчө басым жасайбыз. Биздин Баткен областында 6 чоң дарыябыз бар. Бүгүнкү күндө 6 дарыяда боюнча дагы жумуштар жүрүп жатат. Мини-ГЭСтер курулуп жатат. Бүгүнкү күндө бир канча мини-ГЭСтер бүгүнкү 6 дарыяда да курулуп жатат. Биз негизгилерди алып туруп, мына бизде Баткен областында болгон талаалар, саргарып жаткан, суу жетпей жаткан талааларга сууну алып барышыбыз керек. Эң негизги маселе ушул болуп турат. Ошондуктан азыркы биздин Баткен областындагы өнүктүрүү программасындагы ушул биз киргиздик. Бул жерде Кадамжай районунда, Баткен районунда, Лелек районунда, өзгөчө ошол арка тарапта, максат тарапта, мисалы үчүн Козу Балан суусунан биз дарыясынан биз алып чыга турган болуп туруп, бүгүнкү күндө биздин өзүбүздүн долбоорлор бар. Бул акча дагы кошумча бөлүнүп берилген. Бүгүнкү күндө ал жакта дагы иштер болуп жатат. Билесиздер, Баткен районунда дагы азыр бир канча бизде долбоорлор бар. Бул көп жылдан бери келип жаткан, бирок ишке ашпай келе жатат тилекке каршы. Бирок биз азыр ошол 500 миллион сомдун эсебинен биз бул жака дагы суу чыгарышты аракет кылып жатабыз. Ошол эле бизде караңыздар, азыр Баткен районундагы Ак-Татыр менен Рабаттын ортосундагы жерлер саргарып суусуз жатат. Мисалы үчүн ушул жака биз аракет кылышыбыз керек, өзгөчө басым коюшубуз керек. Бизде мына Каракой суусуз жатат, мисалы үчүн Кара Булакта. Ошол жактан биз бүгүнкү күндө акча уже маселе чечилип калды, бөлүп берди. Бул 500 миллион эмес, өзүнчө бир акча бөлүнүп, биз ошону менен бирге долбоордун негизинде акчасы жетпегенде өкмөт дагы 15 миллион кошуп туруп, ошол сууну биз бужум тарапка алып келгенге аракет кылып атабыз. Кара Булактан кийин биз азыр өзгөчө басым коюп жатабыз. Мына Кадамжайдан чыкканда билесиздер, мына Халмион, Алга, Кыргыз Кыштактын жолдун үстүндөгү жерлерде бизде суусу жок жатат. Ошол жака кандай суу алып барсак болот? Билесиздер, көп жылдан бери сөз болуп келе жатат.
теке секирек проектisi мына биздин азыркы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Ажигитов сунуш кылып келип жаткан буга дагы өтө көп чоң суммадагы акча талап кылат, бирок муну дагы ишке ашырышыбыз керек. Ошол эле мына чоң карадан чоң талага жерге жеткичейин дагы Сок дарыясынан кантип сууларды чыгарсак болот, ушул боюнча дагы бүгүнкү күндө иштеп жатабыз. Ошондуктан биз негизги максаты ушул суу менен камсыз кылуу. Сууга суусун биз жеткирип берсек, ошондо мен ойлоймун, биринчи кадамдан кийин өнүгүү жакшы нукка түшөт деп. Туура багыт. Мына кийинки мезгилдерде мына азыр эле биз маалымат алдык. Баткен областы жумушсуздук боюнча республикадагы эң алдыңкы оронго чыкты. Өткөн жылы 5,10%га чейин өсүп кетти да жумушсуздуктун саны. Эми бул социалдык көйгөйдү чечүү үчүн конкреттүү кандай иш чараларды жасасак болот? Мына өнүгүү программасын алып калганда. Эми жумушсуздук чындыгында бул өрөөндө күчөгөн менен биз эми аларды жумуш менен камсыз кылбасак, чек арада туруктуу жашап калуучулардын санын азайтып жиберүүдөн деп чочулуу пайда болот да. Албетте, Баткен областында бүгүнкү күндө биз элдерди кармап алышыбыз керек. Себеби көптөрү миграция болуп туруп Россия Федерациясынан же ошол эле ички тышкы миграция болуп көптөрү кетип калып жатат. Өзгөчө биз өзүбүз дагы талдоо жүргүзүп көрдүк. 20 жаштан бир 50 жашка чейин, 55 жашка чейинки активдүү адамдар да ошол жаштагы орто жаштагы күчкө кирген балдар көптөрү жумуш издеп кетип калып жатат да. Биз азыр ошолорго жумуш менен камсыз кылып берүүнү аракет кылышыбыз керек. Бул Баткен областынын өзгөчө статустагы ушуга багытталган. Бул жердеги жана кичи бизнестерди, орто бизнестерди кандай гана элдерге жумуш ордун камсыз кылып берүү багытында ошол өзгөчө статуста да каралып калган. Бул бир канча салыктын түрлөрүнөн бошотулат. Бул бир, экинчиси азыркы кезде көрүп турасыздар, ушул айылдарда жашагандарга пенсия маселеси, жөлөк пул маселелери, электр энергия маселеси бүт ушул элдерди жерлерде кармап калуу максатында биз ушуну киргиздик да. Бирок ошол менен бирге азыр жумуш менен камсыз кылып беришибиз керек. Азыр ушул жеңилдиктер кирип, ошол салык режиминдеги бир канча жеңилдиктер кирсе, мен ойлойм бул жака инвесторлор да келип туруп, бир кошумча айылдарда жумуш ишканаларды ачып, элдерге жумуш ордун түзүп берет. Андан тышкары иштеп жатабыз. Мына жакында эле банктардын башчылары менен 25 банктын башчылары менен сүйлөшүү жүрүп жатат. Бул боюнча биздин министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров дагы азыр көзөмөлгө алып туруп, биздин Баткен областына калуучуларга, иштегендерге пайызы аз, ошону менен бирге узак мөөнөттө кредит акчаларды берели деп туруп аракет кылып жатабыз. Буюрса бул дагы ишке ашып калса, биздин ушул Баткен эли кошумча бир иш менен дагы камсыз болуп калат да. Андан тышкары мына үй маселеси дагы азыр бүгүнкү күндө аябай оор турат бизде. Себеби чек арага жакын жайгашкан айылдарда чыгып Баткен шаарына, Шүй областтарына кетип, мына ички миграция болуп үйлөрдү салып кетип жатат. Кечээ эле мен кабыл алдым. Бул государственный ипотечный компаниянын жетекчиси бүгүнкү күндө азыр Баткен районунда иштеп жатат. Эртеге Лейлек районуна чыгып туруп, ошондой ипотекага үй берет. 25 жыл мөөнөттө 4% менен бере турган болуп атат. Даяр үйлөрдү салып берип туруп, азыр элдер менен жолугушуу өткөрүп, элдерге сунуш көрсөтөт. Элдерге мындай ыңгайлуу болсо, макулдугун берсе, буюрса ошол үйлөрдү дагы өзүнчө бир айыл катары салып берип туруп, алар 4% менен 25 жылдын ичинде төлөп чыгып кетет. Ошон үчүн бир канча ар тараптуу аракеттерди кылып жатабыз. Биз азыр ушул жерлерде элдерди кармап калуу багытындачы. Албетте биз иш ордун түзүп беришибиз керек. Буюрса, мына 1-марттан жеңилдик болуп калса, мен ойлоймун, бир кандайдыр кошумча ишканалар уже ачылып башталат. Калкты турак жай менен камсыз кылууда бул өзгөчө чоң социалдык маселелердин бири да. Мына акыркы учурларда мына чет жер, өзгөчө чек ара аймактарында ошолордун мындай жер участкалары менен камсыздоо маселесин кандай чечип атасыздар? Мына Бүргөндө өрөөндө 5000 мындай
жаштарга жер берилет деген маселе айтылып келди, бирок тилге каршы кийинки кезде айтылбай калды. Негизи эле ушу чет жерлердеги турак жай, жер менен камсыздоо маселесине кандай көңүл бөлүнөт? Эмнелер Мына жүрөт? 2021 жылы дагы биздин мамлекеттин жетекчилери келген дагы биздин Баткен областынын жарандары ушул маселени эң негизги маселелердин бири болуп туруп көтөрдү да. Ошондуктан биз мына Лилек району, Баткен, Кадамжай району биригип, мына шаардар кошулуп, мен өзүм дагы көзөмөлгө алып, бир канча документтерди биз жөнөттүк өкмөткө бул трансформациялоо маселеси боюнча тез аранын ичинде чечип бериңиздер деп. Бүгүнкү күндө Баткен районунда мисалы 700 гектар чечилди маселе келип, бул азыр райондо уже азыр бөлүнүп башталды бул маселе. Айыл өкмөттөрдө элдерге берилип жатат. Азыркы сиз айткан мисалы үчүн Бүргөндүү массивдери 5000 кишиге берилиш керек. Мына биз азыр бул дагы убактысы келди. Айыл өкмөтү уже таркатып баштайт. Биз былтыр 2021 жылы мына табигый кырсыкка душар болгон, ошо селдерге душар болгон адамдарды Лелек районунан 49, Баткен районунан 25 кишини биз Бүргөндүү массивине сиз айткандай биз элдерге 70 адамга элдерге атайын жер бөлүп бердик. Маселе Лелек районунда турат. Өзгөчө маселе бүгүнкү күндө Сүлүктүү шаарында турат. Себеби дегенде Сүлүктүү шаары деле мындайча айтканда чек арага жакын жайгашкан. Бирок ал жерде дагы бир-эки маселе турат. Бул документтерди биз даярдап уже жөнөттүк. Буйруса бул маселе чечилсе, биз максималдуу түрдө элдерге биз жерлерди таркатып беришибиз керек. Чоң рахмат. Тилге каршы айырмачылыкта эми бул сизге чейинки болгон мына 1000 жумушчу орунду Баткен шаарында курулат, мына фабриканы ачабыз деп менин, бирок тилге каршы ушул канча сүйлөшсө да ушул фабрика куруп анан 1000 жумуш орунун камсыз кылабыз деген ишке ашпай калды. Бунун себебине кандай, эмне деп түшүнсөк болот дейм да? Да, Баткен областы боюнча бул өзүңүздөр билесиздер, ушул Советтер Союзу таркагандан кийин эле маселе көтөрүлүп, мына область болуп, Баткен областы эң жаш областтардын бири болуп саналат. Бирок көптөгөн маселелер, көптөгөн сунуштар айтылган Баткен областы өнүктүрүү багытында, бирок тилекке каршы жанагы айткандай ишке ашпай келген. Сөз боюнча калган. Себеби бул жерде биринчи чек ара маселеси, экинчи мисалы үчүн бизнесмендерди колдоо, бир кандайдыр бир жеңилдик көрсөтүү маселеси каралган эмес да. Ошондуктан эң негизги себеп ушул маселе болуп кеткен. Бул коопсуздук маселеси, ошол менен бирге жеңилдик көрсөтүлгөн эмес. Ошол эле бизнесменге мисалы үчүн бүгүнкү күндө эгерде заводдорду, чоң сиз айткандай фабрикаларды ачабыз десе, Баткенге караганда Бишкек шаарына же башка бир чоң шаарларга ачкан бизнесмендерге ыңгайлуу болуп келген да. Ошол акчаны Бишкек шаарында деле төлөйт, Баткен шаарында дагы төлөп калат да. Баткен областына кайсыл жерге курса дагы. Бирок жеңилдик көрсөтүлгөн эмес. Азыр биз ушул Баткен областына бизнесмендерди тартуу максатында моундай жеңилдиктерди көрсөтүп койдук. Салык режиминин бир канча түрлөрүнөн бошотуу багытында. Ошондуктан мен ойлоймун, азыр ушул ишке ашкандан кийин бизнесмендер уже кызыгып, мен ойлоймун бир кандайдыр бир биздин элибизге мындай жумуш орду түзүлүп калат деп. Түрктөр келет деген бир маселе да көтөрүлүп атты эле. Түрктөр Баткен областынын аймагында бак дарактарды өстүрөт дегендей маселе айтылып атты эле. 2021 жылы биз түрк посолу, Кыргызстандагы түрк посолу келип кетти, өзүнүн иш тобу менен бул жерде жерлерди биз көрсөттүк, бак тигүү боюнча көрсөттүк. Андан тышкары мына стадионду биз реконструкциялоо жумушун уюштуруп беребиз деген сөздөрдү алып кеткен. Бүгүн биз сүйлөшүп жатабыз. Бул азыр кийин мына кыш болуп калып, азыр уже баштайбыз деп атат. Мен дагы алар менен мындай сүйлөшүп жатам. Буюрса биз баштайбыз деген алардын дагы пландары бар. Сиздин бүгүнкү статусуңуз кандай? Мына өзгөчө статус берилгенден кийин өкүл эле эмес, плюс сиз министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары да ушундай кызматта турасыз да, туурабы? Ооба, бул боюнча Баткен областына өзгөчө статус берүү жөнүндөгү мыйзамда бул каралган. 8-пунктунда
Баткен областынын ыйгарым укук өкүлү ошол эле замат ал министрлер кабинет төрагасынын орун басары болуп дайындалат депчи. Ошондуктан мен азырынча бул дагы документтер даярдалып жатат, бирок мен дайындал элекмин. Буюрса дайындалар. Өткөндө коллегиянын жыйынтыгында сиз мына айыл башчыларына аябай каттуу туура талапты койдуңуз эле. Тилекке каршы бүгүнкү да ал ишке ашпай жатканда, эмнеге дегенде айыл башчылары, айыл өкмөттөрү иштесе, ошондо областтын кандай жылыш болот дегенди ойдо калам да. Мындай дегеним айрым учурларда ошол айыл өкмөттөрү мындай статистика менен алек болуп, аймактагы элдердин тагдырларыны, мындай маселелерине областка же районго келип чечилип калып атат да. Ушул багытта кандайдыр бир иш ыкмаңызды өзгөртөйүн деген оюңуз барбы? Же кандай талаптар болобу ошолорго да кайра? Же ротациялоо тиги бул вопростор боюнча кантип алдыга жылдырсак болот? Эмнеге дегенде сиздин командаңыз күчтүү болуш керек да дегенде. Албетте мен 2021 жылы бул жерге областтын жетекчиси болуп келгенде мен биринчи күнү эле айтканмын. Мен азыр эч кимиңерди өзгөртпөймүн, алмаштырбаймын. Себеби дегенде кырдаал ага жол бербейт эле, өтө оор болуп турган. Ошондуктан мен силерге мөөнөт беремин. Баарыңыздар иштешиңиздер керек. Мен баарыңыздар менен бирге иштегенге даярмын деп айтканмын. Бир канча жыйындар болду, коллегалар болду бул жерде. Мен буларга кээ бирөөлөрүнө чара колдондум. Ротациялоо маселесин дагы кара сунуш кылдым акимдерге. Бүгүнкү күндө азыр билесиздер жаңы мыйзам чыккан. Эгерде ошол жердеги айыл өкмөттүн жетекчиси, ошол эле райондун жетекчилери бир жака жылып калса, сөзсүз түрдө башка ошол жерде төрөлбөгөн башка жактан адам келип жетекчи болот деп. Ушул багытта дагы азыр иштер жүрүп жатат. Мына жетекчилерге азыр биз ар бир райондордо, мэрияларда атайын жер издеп жатабыз. Биз ошол мамлекеттик кызматкерлерге үй салып берүү боюнча. Себеби дегенде ротациялоо менен башка жактан келип жашап калгандар ошол кызматтык үйдө жашасын деп бүгүнкү күндө бул биздин Кыргыз Республикасынын президенти ушундай талапты койду. Үй салып берем ар бир райондорго, мэрияларга салып берем деп туруп, жерлерди силер тапкыла деди. Азыр буйруса, эгерде кайсы бир жетекчи кете турган болсо, башка жетекчи бул башка айылдан же райондордон, областтардан келип дайындалат. Кийинки маселе башкаруу системасында ар бир тепкичтин жетекчиси өзүнүн жумушуна жооп бериш керек. Бүгүнкү күндө мен бул ошол коллега жыйынында дагы айтып кеткенмин, айыл башчыдан баштап туруп талапты коюп башташ керек. Айыл башчы бүгүнкү күндө айылга жооп бериш керек. Айыл өкмөтүнүн башчысы айыл өкмөткө жооп бериш керек. Райондун жетекчиси районго жооп бериш керек. Биз тилекке каршы ошол айылдарга дагы кандайдыр бир нерселер болуп жатса, биз каттуу талапты коюп жатабыз. Мисалы акимдерге жана айыл өкмөттөргө түшүп атабыз. Арты жака түшпөй калып жатабыз. Ошон үчүн ар бир жетекчинин жоопкерчилигин жогорулатуу максатында азыр айыл башчылардан дагы талапты коюп баштадык. Сиз бизге атайын убакыт бөлгөнүңүз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу биздин каналдын катташуулары, бүгүн биздин коногубуз Кыргыз Республикасынын президентинин Баткен областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикарим Карбекович болду. Сиздин ишиңизге ийгилик болсун. Рахмат сизге. Сиздерге дагы чоң рахмат. Ийгиликтер болсун биздин областыбызда.